Мына уюшкан кылмыштуулук топ ОПГ деп коет. Бандиттер. Так, смотрящий, положенец, вор закон дегендер жок Кыргызстанда, болбойт мындан ары. Биз аларды түп тамыры менен жок кылабыз. Жөнөкөй адамдар, элдер биздин элибиз. Мыйзамдын чегинде кыйналбастан өзүнүн тапкан, ташыган мал мүлкүнө, өзүнө, үй бүлөсүнө, жакшылыктарга гана жумшай турган болсун. Кайсы бир бандит келип, кимдир бирөөнүн үй мүлкүн же болбосо тапкан кирешесин тартып ала албайт. Мамлекетибизде мыйзамдуу түрдө жөнөкөй адамдарга шарт түзөбүз. Ал эми ушуга чейин кандай болуп келген? Аны мен эми 1 мүнөт убакыт кетирип айтып коеюн. Мамлекетте чоң кызматта иштегендер жакшы жашаган. Чиновниктер жакшы жашаган. Бандиттер жакшы жашаган. Ошол баягы мен кыйынмын деп артынан 4 баланы ээрчитип алып, көрүнгөн жерде бандит болгондор кичине жакшыраак жашаган. Туурабы? Эми андай болбойт. Эми андай болбойт. Мамлекеттик кызматка мындан ары байыймын деп эч ким келбейт. Мэр болсом байып жашайм, губернатор болсом же министр болсом мен байып жашашым керек деген адамдар болбойт. Себеби алардын ошондой мүмкүнчүлүгүн биз алып койдук. Мындан ары булар мамлекетке ак кызмат кылам деген адамдар гана келип кызмат кылышат. Ушул биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин бүгүнкү күндө талабы ушундай. Ошол кишинин бүгүнкү күндө койгон багыты ушундай. Раз биз келдикпи, демек биз элибизге, журтубузга кызмат кылып, элдин жөнөкөй адамдардын жашоо тиричилигин өзгөрткөнгө биз шарт түзүшүбүз керек. Ошол президентибиздин койгон багытынын тапшырмаларынын негизинде ишти алып барып атабыз. Мына Жалал Абадта деле билесиздер, өтө баягыдай мен кыйынмын, положенецмин дегендер бар эле. Билесиңерби? Биягы Карадариялыктар, биягы тоолуктар, биягы барпылыктар болуп талашып эле тытышып жатышчу эле. Кана ошолордун азы бирөө жок. Бирөө болуп көрсүн. Мына билесиздер, ошо Жалал Абадты уже бөлүп алышып, спутниктиктер, сымуулуктар, центрликтер болуп бөлүп алышып, чабышып кетишкен. Эсиңердеби? Жаш балдар даже мектептиктер ушундай боло баштаган болчу. Мектеп жашынан баштап эле сымууга центр кирбейт, центрге спутник барбайт, спутникке центр барбайт, ушундай болуп кетти эле. Мына ошонун баарын жойдук. Мындан ары мындай болбойт. Мындай болбойт. Бандиттик же болбосо кылмыштуулук, жанагыдай идеология дегенди биз түп тамырынан бери жок кылышыбыз керек. Жаш балдарыбыз кичинесинен, мектеп жашынан баштап патриоттуулукка, мекенчилдикке, мекенин сүйүүгө, ак жашоого, билим алууга, эмгек кылууга үйрөнүш керек. Мына ошондо гана мамлекетибиз келечеги болот. Кудай буйрса, ошондой келечекти камсыз кылуу үчүн аракетибиз кылып атабыз. Аны көрүп атасыздар сиздер дагы. Мен ойлоймун, бул биз айткан максаттарыбыз чекесинен ишке аша баштады. Мындан ары дагы Кудай кааласа жакшы ишке ашат. Ушу менен биз токтоп калбайбыз.